Will жана to be going to колдонуу айырмачылыгы. Will маталык жардамчы этиш келер чакты билдирет. Тактап айтканда, мен кылам деген мааниде колдонулат. To be going to конструкциясы дагы келер чакта боло турган кыймыл-аракетти билдирүү үчүн колдонулат. Кыргызча которсок, кылган атам деген сөзгө барабар. Эми экөөнүн колдонуу айырмачылыгын мисалдар менен карап көрөлү. Thank you for the book. I will read it. Китепке чоң рахмат. Мен муну окуйм. I have this book. I'm going to read it. Менде бул китеп бар. Мен муну окуганы жатам. Биринчи сүйлөмдө байкасаңыздар, will колдонулду. Ал эми экинчиде going to конструкциясы колдонулду. Биринчи сүйлөмдө мазмунуна көңүл бурсак. Биринчи сүйлөмдө сүйлөп жаткан адам китепти жаңы эле алды. Жаңы эле алды дагы мен бул китепти окуйм деп чечим чыгарды. Экинчи сүйлөмдө сүйлөп жаткан адамда китеп болгон. Китеп болгон, ошондуктан ал мурунтадан китепти окуйм деп пландаштырган. The stadium will be full for the match on Friday. Жума күнү Беттеште стадион толтура болот. It's going to rain. Жаан жааган жатат. Биринчи сүйлөмгө көңүл бурсак, will колдонулду. Сүйлөп жаткан адам стадион толук болобу же толук болбойбу так билбейт. Бир гана мурунку болгон өткөн тажрыйбасына таянып, божомолдоп жатат. Ал эми экинчи сүйлөмдө болсо, сүйлөп жаткан адам айлана чөйрөсүндө көргөнүнө, азыр болуп жаткан нерсеге таянып, божомолдоп жатат. The meeting will begin at 10 a.m. Чогулуш эртеменки 10-да башталат. I'm going to arrange a party. Мен кечек уюштурам. Биринчи сүйлөмгө көңүл бурсак, will колдонулду дагы атайын официалдуу, расмий жолугушуу жөнүндө сөз болду. Ал эми экинчи сүйлөмдө болсо, жөн гана күнүмдүк план жөнүндө сөз болду. Жогоруда мисалдар менен экөөнүн колдонуу айырмачылыктарын көрдүк. Экөө тең келер чакты билдирген соң, кээде экөөнүн айырмачылыгы дагы абдан аз болот дагы, айырмалай билүү кичине оор болот. Мисалы, he will meet us at 8 o'clock. Ал биз менен саат 8-де жолугушат. He is going to meet us at 8 o'clock. Ал биз менен саат 8-де жолугушкан жатат. Экөө тең туура сүйлөм, will жана going to экөөнү тең бул учурда колдонсок туура болду. Will жардамчы этишин жана going to конструкциясын кыргыз тилине которуу үчүн биринчи сүйлөмдө мазмунуна көңүл бурушубуз керек. Кийинки турган негизги этишке көңүл бурушубуз керек. Ошондой эле этиштердин келер чак жак мүчөлөрүн колдонуу менен которушубуз керек. Мисалы, I will write a book. Мен китеп жазам. I am going to write a book. Мен китеп жазган атам. Биринчи сүйлөмдө жазуу деген сөздү келер чак формасында колдондук. Ал эми экинчи сүйлөмдө болсо, жазуу деген сөзгө жазганы жатам деп коштук. Жыйынтыктоого убакыт келип жетти. Will жардамчы этиши жана going to конструкциясы экөө тең келер чактагы кыймыл-аракетти билдирүү үчүн колдонулат. Will көбүнчө расмий жазуу жана сүйлөшүүдө колдонулат. Ал эми going to болсо көбүнчө расмий эмес жазуу жана өзекки сүйлөөдө колдонулат. Will азыр кабыл алынган чечим же болбосо расмий план айтуу жөнүндө колдонулат. Ал эми going to мурунтан алдын ала кабыл алынган чечим же ниетти билдирүү үчүн колдонулат. Will мурунку тажрыйбага таянып божомолдоодо колдонулат. Ал эми going to көрүп турган нерсеге же болбосо угуп жаткан нерсебизге таянып божомолдоодо колдонулат. Кээ бир убакта экөөнү тең колдонуу туура болот. Бул убакта
мазмунуна көңүл бурушубуз керек, официалдуу же официалдуу эмес сөз болуп жаткандыгына көңүл буруп, туура тандап колдонушубуз керек. Бүгүнкү теманы бышыктоо үчүн төмөндөгү көнүгүүнү кылып чыксаңыздар болот. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Бизди YouTube'дан жана Instagram'дан таба аласыздар. Саламатта калыңыздар.